Кыргызстандагы алдыңкы түгөйлөр, үлгүлүү түгөйлөр деп айтсам болот, Кеңеш тобу. Кош келиңиздер. Хош келдик. Мынаңыздар кандай? Кыргызстан, кыргыз элинин жакшыларбы, амансыздарбы, ден соолугуңуздар жакшы элеби? Маанайлар жакшыбы демекчимиз. Таң кандай башталды? Сиздерде бүгүнкү таң? Таң мындай 4:30 болуп башталды. Таң негизи биз үчүн таң өтө сонун, себеби дегенде биз багыматка туруп таңды тосуп алабыз. Ибадат кылган кишилерчи. Анан таң өтө сонун болду. Анан бир карасам күн чыгып калган экен, шашып бияка жөнөдүк. Анан алгачкы эле суроо ошо биздин бүгүнкү тема боюнча сиздер коноктошконду жакшы көрөсүздөрбү же барганды жакшы көрөсүздөрбү деген суроо. Биз негизи эми бүт эле чыгармачылыктагы адамдар конок эле барып конок эле боло беребиз. Анан калп айтпайбыз, бирок бир жылда жок дегенде 4-5 жолу конок күтөбүз да. Аз да, бул эми бир жылда болгон. Биз көбүнчө көчөдө, талаада болуп калганыбызга байланыштуу биз көбүнчө мейман болуп конокко барабыз. Конокко барасыздар, э? Эң сонун мына ушул конок күткөндө үйдөн күтөсүз, анан кайсыл тамактар менен сиз конокторуңуздун маанайын көтөрүп көңүлүн аласыз? Азыр эми негизи эң оңой тамак мен үчүн аш. Ашты даярдап, тез-тез даярдап эле ошо аш менен сыйлап коюнга аракет кылам. Анан мүзүр айтып берет, биз таластыкпыз го, 5 бармак кылбайсың, 5 бармакты. Анан биз чынында эле этти түшүнбөйбүз, кандай тартыш керек. Анан ошон үчүн капа кылып албайлык деп көбүнчө аш жасап ошентип сыйлап коет. Гүлмира жокту эми баягы үйдө айткенмин, эгерде үйгө конок келип кала турган болсо мен национальный блюдо жакшы жасаганды билем, кукси жасап берип койчумун. Ал эми ошо таластык деп айтып кетсеңиздер, Гүлчөтай жасаган жакшы көрүшөт да, эми Гүлчөтай жасаганда сиз колго жүрөсүзбү, камырды деген. Жок, негизи бирөөлөр үчүн 5 бармак кылып көргөн эмесмин. Анан мүзүр эми өзүң жолдошуң болгондон кийин бул сенин жаман жагыңды чыгарбайт, башка бирөөгө айтпайт, жакса дагы жейт, жакпаса да жейт. Ошон үчүн мүзүрдөн башка эч кимге Гүлчөтай кылып берген эмесмин. Түшүнүктүү. Мүзүр мырза, сиз келинчегиңиз тамакты, сиздин келинчегиңиз тамакты кандай жасайт? Мен өзүм негизи эле апамдын тамагы менен Гүлмиранын тамагын тандап эле жейм. Анан кайненем дагы жакшы жасайт. Үчөөнүн колдорунан көбүнчө мындай колдорунан жегенде ушулардын үчөөнүн мындай аябай даамданып, тамшанып алып жейм да, себеби дегенде тамакты булар жакшы жасашпайт, жаман жасашпайт да. Жакшы жасашпайт. Андан жакшы жасашат, ошон үчүн мындай тамшанып отуруп эртеңки алып койгула деп отуруп жейм да. Эң сонун. Ал эми биз сиздерге мына ушул бири-бириңиздерди канчалык деңгээлде түшүнөсүздөр деген ойдо кыскача бир ойго келип кетти. Ошону эгер уруксат берсеңиздер, ушуну ойноп көрөлү. Келиңиз, сиз өзүңүздүн жактырган тамактарыңызды жана жактырбаган тамактарыңызды жазып чыгыңыз. Эмне тамакты сүйүп жейсиз, кайсыл тамакты жактырбайсыз же көп жебейсиз деген. Ал эми сиз бул жакка Мүзүр мырзанын ошол эле тамактарын жазып бериңиз, бирок бири-бириңиздерге көрсөтпөңүздөр, көрсөтпөй жазыңыз. Ал эми биз Ага чейин ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге WhatsApp номерибизди эскертип өтөлү. Биздин экранда турган номер аркылуу биздин конокторго суроо же болбосо каалоо тилек узатсаңыздар болот. Биз жооп алганга аракет жасайбыз. Кийин четинен тааныштырып баштасак, бизге аябай көп каалоо тилек, суроолор келиптир. Саламатсыздарбы, Мүзүр байке, сиздердин иштериңиздерге ийгилик дейт. Аягы 82 менен аяктаган абоненттен. Рахмат. Рахмат, бизден. Кийинкисине өтсөк, салам Кеңеш тобу, жумушуңарга ийгилик, ден соолук каалайбыз. Менин уулум Алинин туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы дейт. Алинин аягы 18 менен аяктаган абонент. Сөзсүз Алини куттуктайбыз, өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Ата-энесинин керегине жараган, кыргыз элинин керегине жараган жакшы балдардан болуп чоңое берсин. Түшүнүктүү? Бүттүңүз. Бүт туруп Келиңиз. Биздин жакшы көргөн тамактарын, жаман көргөн тамагын жазышым керек. Бул жакта дагы WhatsApp'тан келген. Кийинки суроолордо каттар аябай көп. Кеңеш тобу ырларыңыздарды жакшы көрөм, жамгыр деген ырыңыздарды ырдап бериңиздерчи. Аягы 62 менен аяктаган абонентти. Агын унутуп калыптыр. Ак жамгыр. Ак жамгыр деген. Биз эфирдин жүрүшүндө сөзсүз түрдө ырдатабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кийинки
калып катты окуй кетсем, кийинки кат аягы 82 менен аяктаган абоненттен сиздердин ырларыңыздарды калтырбай угам дейт. Рахмат. Ал эми биз жыйынтыгын чыгаралы. Ай, толтура жасадың го. Жекпек абдан көп жазыптыр да. Тамак жакшы көрөм да. Жакшы көргөн тамактары 5 бармак, аш, манты, рожки дейт. Кийинкиси Жаман көргөн. кандай дейт? Таттуу аралашкан тамак. Таттуу аралашкан тамактарды жактырбайсыз. Мен Жакты? Бул жакта эко дал келет экен. Аш 5 бармак жана гречка деп Жок, жазылып. гречканы жаман көрөт. Жаман көрөт. Гречканы жаман көрөт. Биз баягы кызматта жүргөндө, кызмат этип жүргөндө, аскер кызмат этип жүргөндө ошондо бизде күнүгө эле гречка болчу да. Анан гречка берүүбүз бияка чыгып кеткен. Ошону кандай ошол гречкаден саны арзакмын. Анан ошол жазылган мезгилде эле кичине мындай эме жей албай калып башка тамакка заказ берем да, менюну карап турчу. Таптууну кес жеп коесуң го. Кез жебесең аны күнүгө жебейсиң. Дал келди көп эле. Жалпысынан туура эле бири-бириңиздерди аябай жакшы эле түшүнөт экенсиздер. Туура эле келди. 15 жылдан бери түшүнүшүп жашап Сонун Мүзөр мырза, чыгармачылыкка кайрылып келсек, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар, эмне жаңылыктар менен келип калдыңыздар бизге? Бир жылын айтсак, 1 жылдан бери биз чыгармачылыктан алыстап кеттик. Азыр көрөрмандарыбыздан мындай анча-мынча сөз угуп калып атабыз. Анча-мынча баягы эмелерин угуп калып атабыз. Бул деген өтө эме экен, биз үчүн өтө эле мындай ички жан дүйнөбүзгө сокку болуп атат. Ансыкандай ошол 8-9 ырдын үстүндө иштеп, аранжировкаларын жазып койдук. Бирөөсүнө клипти тарттык, Кудай буйрса иншалла. Жакын ошо эфириңиздерге болсо берет чыгарсыздар. Анан бизде негизи быйыл 10 жылдык болчу, өзүбүздүн группанын 10 жылдыгы болуп, анан турмуш шартка байланыштуу ошол 10 жылдыгыбызды өткөрүп албай калдык. Ошол бир аз кейип турабыз. Анан орустарда лучше поздно, чем никогда деп коет го. Ошонусу кандай эмнеги жылы 10 жылдыкты берген турабыз. Ошол азыр күчүрмөн эмгегибиздин эң бир эмеси ошол азыр клип ыр менен ошол 7-8 үстүндө иштеп ошол элге тартуулап бермей да. Сөзсүз түрдө биз күтүүгө даярбыз. Демек 1 жылдык тыныгуудан кийин жаңы дем менен баштайбыз. Жаңы дем менен, жаңы күч менен, жаңы стиль, жаңы образ, жаңы көйнөк, жаңы костюм, жаңы носки. Жаңы стиль демекчи, демек стилиңерди өзгөртөсүздөр, Я, ооба. Кандай мүмкүн Сыр болбосо четин чыгара кетесиздер. Мурун мындай түп-түзү дагы мурсагы мындай капталып. Мурун капталып отурган болсо, азыр мындай беттерин мындай карап. Түшүнүктүү, бизге WhatsApp аркылуу келген кат бар экен, аягы 14 менен аяктаган абоненттен. Саламатсыздарбы? Башыңыздардан өткөн кызыктуу окуялардан айтып бербейсиздерби дейт. Мени жакшы айтып берет. Мүмкүн концерт учурунда болсо. Сахна артында болобу? Ошо концерт учурунда биз көлдө гастролдоп жүргөнбүз. Анан кийин Балтабай деген айылда бизде айыл өкмөтү суранып, ошол келгиле деп концерт коюп бергиле деп, анан биз концерт коюп атабыз. Анан ага чейин бул сахнага чыгып алып эле эме ырдын ортосунда бир ырчылар жөнүндө айтып калат эле да. Анан элестетиңиздер, бир жерде биздо ырдап атса, элдер зуу деп күлүп жибериптир. Караса эмне болду десе, аркада барабан уруп аткан байкен шымы бул жерине чейин түшүп калыптыр деп эле бир нерселерди айтып аткан. Анан бир маалда экөөбүз ырдап бүттүк. Мени тим эле жакшынакай кылып сахнадан түшүрүп койду. Анан кийин бир маалда эле таптып деген эле үндөр чыкты. Артыман эле келатып. Тетиги бирдеке болду, карагыла дедим. Айткандай эле Мүзүр сахнадан ыргып түшүп кетиптир да, элдин көзүнчө ырдап тим эле укмуш болуп сүйлөп турган. Сахнада түшүп бараткан жерде эме экен, мындай эмеси жок, тепкичи жок эле. Анан алар скамейканы коюп коюшуптур да. Анан кирпичтерди эле коюп койгон окшойт. Анан бул үстүн басканда мындай көтөрүлүп түшкөн да. Элдин астына түшүп. Сул деле коюп коюптур, аны мен баягы тепкичи экен деп түшүп туруп элет. Башкалардын баарын айтып, башкалар мындай болуптур, тигиндей болуптур деп анан кийин өзүм келип ошол жерге келип туруп анан кийин жанагы стол жылып кетиш керек да. Стол жылып кетип туруп, могу эки бутум асманга карап түшкөндөй, жанагы кырга түшкөндөй эмне болот анан? Көзүмөн от чагып кетти анан. Дагы жакшы мындай пардалар тартылып турат эле, сыр бербей, анан тияктан кыйкырып алдым да.
Демек элдер көргөн жок же көрүштү. Элдер көргөн жок, анан бирок тияктан кыйкырып өзүнчө. Үнүңүздү укса керек. Кийинки эсимиз менен тааныштырсак, бизде келген кийинки эсимиз саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, Гүлмира айым, Мүзүр мырза. Бизге жандуу үн менен ырдап бериңиздерчи деп. Негизи ырдап бериңиздер деген каттар аябай көп келиптир. Бүгүн менин баламдын туулган күнү, бүгүн менин кызымдын туулган күнү дейт, куттуктап ырдап бериңиздерчи деген эсибиздир. Биз телегөрүүчүлөрдүн суранычын четте калтырбай, сиздерден бир чыгарма сураналы эмесе. Бизге кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Ошо эртең менен баардыгына сүйүү каалайбыз. Акыркы мезгилде да ошол сүйүшкөндөр сүйүүлөрдүн жоготуп бараткандай да. Ошонусу кандай бул крепкий сүйүүлөрдүн немесинде жазылган нерсе сүйүү мүрөгү деген ошонун эме көрпөсүн ырдап берели. Жакшы болот. Келиңиздер. Кандай эле? Сыр болуп келип Сага гана айтылбай, сен жака аккан сүйүүнүн мүрөгү, бакыттар туулап, бизге гана аттың керемет экен махабат түнөгү. Керемет экен сүйүүнүн мүрөгү деген экен. Эң жакшы. Эң жакшы, бул жакта бизге келген кат бар экен. Ооба, окуп Гүлмира кетсек. айымга тиешелүү окшойт. Ооба. Кутмантан Пирамида, Кутмантан. Гүлмира эже, айтсаңыз, чачыңызды кайсы цветке боеп көрө элексиз дейт. Мен негизи кайсы жерде болсо деле мен чачым сурай беришет, өңү кандай деп. Анан мен чын айтайын, бул чач менен 7-8 жылдан бери жүрөм ушундай эми сары чач кылып. Анан бир да жолу ушу сурап көрбөптүрмүн. Кандай цветке бойойсуңар, кандай кылып бойойсуңар деп. Барып эле отурам, анан ошо салондо кыздар дагы айтат да. Эң сиз келгенде биз сүйүнөбүз депчи. Сиз такыр сурабайсыз, эмне кыласыңар, кандай кыласыңар деп, сизге кандай кылып койсок деле жараша берет деп. Ошон үчүн чачымдын кандай цветке боелушун чын эле билбейм да. Чынында эле жакшы кардыр турбайсызбы, сүйүктүү кардыр. Эң сонун, сиздер бул жумушта, кесибиңиздерде да, жумушта да бирге болосуздар, үйдө да бирге болосуздар. Негизи үйдө деле жумуш жөнүндө сүйлөшөсүздөрбү же жумушка барганда гана жумуш жөнүндө сүйлөшөбүз деп? Сиздерге негизи ошондой сезилет болуш керек. Себеби эфирге келгенде чогуу келебиз, концертке барганда чогуу барабыз, анан үйдө деп. Негизи биз ошо чогуу жүрүп да бири-бирибизди көрбөй сагынып калган учурларыбыз болот. Сиздерге, элдерге ошондой көрүнүшү мүмкүн. Биз наоборот, биз көбүрөөк көрүшпөй калабыз кез-кезде. Мен өзүм башка жумуш кылам, ошол жумушум менен кетип калам. Анан концерттерге барганда деле түнкү 2-3кө чейин концертте болобуз. Анан эртеси түшкө чейин уктайбыз. Туруп анан боянып атканда деле буну көрбөйм да. Чай ичип атканда бир көрөм, анан кайра кечинде концерт, ушинтип эле сахнада күлүп калат элек. Биз ушу экөөбүз чогуу бир сахнада жүрүп бири-бирибизди сагынып калабыз. Сахна табыштырды бизди. Бул жакта дагы WhatsApp'тан келген кат бар экен. Саламатсыздарбы? Экөөңүздөр кантип таанышып калдыңыздар эле дейт. Ушундук болгон. Продюсер Алим Токторов, жетекчиси, продюсер ошол. Биз кафелердин бир жеринде иштеп аткан убакта бизге ылчы кызды баратабыз текшерип койгула деп жиберген экен. Ошондо Гүлмираны жибериптир. Анан ошондо таанышып калганбыз да Гүлмира экөөбүз. Кафеден таанышып калып анан. Негизи ошо ырчылык тааныштырган. Бир эле көргөндө ушул кыз менин жубайым болуп бир көргөндө эмес, 4-5 көргөндөн кийин барып эме болду да. Меники көп эме кылып берет да, баягы. Анан шашпай барып анан кийин баягы бир келген кызды бир келгенде эмес, 2-3 анан кийин мындай баягы баардык жагын билип көрүп туруп анан кийин сүйөм деп айтасың же бир көргөн кишине эле сүйөм деп айтасың. Ал эми Гүлмира эже сиздикичи негизи эле бир көрүп сүйүүгө ишенесизби сиз? Жок, негизи мен сүйүүнү ойлойм. Сүйүү жакшы сөзөн. Сүйүүнү көрүп калып, сулуу кыз болсо же сулуу жигит болсо эле сүйүп кала албайсың аны. Бул жакшы сезимдер качан пайда болот?
бири бирине кылган жакшы мамиледен, адамдын жүргөн жүрүш турушунан деп ойлойм. Анан биз деле сразу эле сүйүшүп кеткен эмеспиз. Ошо Мүзүр айткандай, канча көп эле убакыт өткөн ортодон аябагандай. Анан өзү мага ошол токтогулдук карындашыма ырарынайм деп эркектер ушинтип баштайт го. Карындашым деп баштайт го өзү. Карындаш деп баштап алат го башын. Гүлнур эже мага өзүнчө суроо бергим келип жатат. Эми сыр болбосо айтып кетсеңиз, Мүзүр мырза романтикпи же романтик эмеспи? Жок, негизи романтик эмес Мүзүр. Негизи айтып коюшат, чыгармачыл адамдар сага жыргал болуш керек, сенин жолдошуң аябай сени мондет болуш керек деп. Бул өтө мындай серьезный адам. Үйдө башкаларга аябай тамашалап сүйлөп, мынтип аябай көчөдө эле тамашалап кыздарга тийишип ушинтип койсо, байке иттей сонун үйдө жыргап эле отуруп болушубуз керек дейт. Үйгө барганда тааныбайм мен бул адамды. Үйгө барганда масканы чечип койот. Жок, мен көчөдө баарына серьезный боло берсең болбойт. Анан кийин деп баягы жаман ойлоп калышы мүмкүн. Ошондой го, ырчыларга кичине бир аз болсо да бир сөз тийип калат, ошонусу кандай кичине күлүп жайнап коюш керек деп ойлойм да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү бар, бирөөдү ыраазы кыла албасаң дейт эми. Күлүп койсоң дагы ошол сүннөт экен да. Ошол бир адамга кичине күлкү тартуулап койсоң дагы ошол жүрөккө жагымдуу нерсе болот экен да. Ошонусу кандай ошондой нерсени колдонуп жүрөм да. Түшүнүктүү. Ал эми чыгармаларыңыздардын басымдуу бөлүгү мына ушул сүйүү темасына арналган. Бул чыгармалар өзүңүздөрдүн сүйүүңүздөрдөн улам жаралган чыгармаларбы же башкалардын сүйүүлөрүнө арналып жазылган чыгармабы деген суроо. Мен негизи ырларды ушуга деп теги арнап көргөн эмесмин. Илхом келгендеги жазылган эмелердин баардыгы ошол. Анан бир гана ошол Ханышам деген ушул кызга арналган. Ушул кызга арналган, Ханышабызга арналган. Эң сонун. Эми бизге келген каттарды тааныштырып баштасак, бизге аябагандай көп каттар келүүдө, четинен мыктыларын тандап узатканга аракет кылалы. Аягы 49 менен аяктаган абонент Мүзүр байке чыгармачылык ийгилик деп Өмүрбек. Эмнеге клибиңер Муз каналдан кетпейт? Актектир айылына салам айтып койгула дейт. Актектир айылына салам айтабыз. Көлдө болуш керек, Актектир. Салам. Биз эми баягы жаңы клип болбогондуктан ал жака баа бере элекпиз. Эми Кудай буйрса ошо жаңы клиптерди алып барып берген турабыз. Анткени ал жактын форматы дагы башкача экен, анан аякта комиссиялар көп окшойт, анан текшерген. Иншалла Кудай буйрса жакында көрө аласыздар Муз каналдан дагы. Сөздөрдү күтөбүз. Кийинки суроо аягы 83 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Кеңеш тобу Баткенге качан келесиздер дейт. Биз Баткенге 5-6 жолу бардык. Эми биз ойлоп атабыз да Баткен бияка келбейби деп. Биз эле бара беребизби өзүңүз? Кудай буйрса эндиги жылы сөзсүз түрдө Алла таала өмүр берсе жаңырлар менен барган турабыз. Бул хак нерсе. Эми азыркы көп эле чыгармачыл адамдар негизи эле жайдын убагында биз көлдү эле элестетебиз. Эми көлгө качан барасыздар же барып келдиңиздерби? Биз ошо 10 жыл болуп калды дедик сахнада ырдап жүргөнүбүзгө, бирок ушул 10 жыл ичинде биз бир дагы жолу өзүбүзгө убакыт бөлгөн жокпуз. Биз эс алып келишибиз керек эле деп адамдар кетип атса, мен ушу баягы Мүзүр айтты да, 2-3 күн балдарды алып көлгө барып келбейлиби дегенде анан мага жетти. Биз чын эле 10 жыл дөңгөлөктүн үстүндө экенбиз. Бир айдын бир жумасы үйдө болсок, калган күнү көчөдө, талаада жүрүп турубуз, бирок бир дагы жолу эс албаптырбыз. Атайын баары эс албаптырбыз. Ушу ишенесиңерби, биз дайыма жайында июль айында гастролдойт элек көлдү. Бирок ушу көлдү айланып жүргөндө дагы мен бир дагы жолу сууга түшпөй келген учурларым болот эле. Себеби эл көп болуп калат эле биз барган жерлерге. Анан кийин Мүзүр, эми сен ушу жерге түшөсүңбү деп эле анан мени бир кычык-кучуктарга, бир жеке эле сууларды эч ким жок жерлерге ээрчитип барып эле ушу жерге түш дей берет да. Ошол чыгармачыл адамга эми көп сын пикирлер айтылып калбасын деп кичине мындай өзүбүздү мындай эме жаап жашырат элек да. Эми быйыл чыгынасыздар, Болбосо ваннага суу толтуруп берет. Жакшы. Жана сурап эле Мүзүр байке романтикпи деп. Ваннага суу толтуруп. Ошентип бересиң, кайыкты күтөм. Кайынан. Балан. Жакшы. Бизге аябагандай көп каттар келүүдө, окуп жетишкенге жетишпей жатабыз. Четинен тааныштырсак, Мүзүр байке атыңызды ким койгон дейт. Аягы 96 мүнөттө.
Атымды апам койгон. Бул мүзүр деп мисалы көп жерлерде жок экен, биздин Таласта аябай көп бул ат. Ар бир айыл дебейин, эми баягы бир через айыл болбосо да 3-4 айылда бир мүзүр бар да. Таласта бар көп. Анан мүзүр деген эмнени түшүндүрөт деп анан кийин баягы Өзбекстан эмес бир аларда үзүр деп коет го. Сеники мүзүр деп анан ар кандай деп айтышынан кийин бул андай деле эмес, болгону ошол түрктүн аты экен. Түрк тилине котолуп кеткен ат экен. Жакшылык дегенчи. Жакшылык деген мааниде билинет экен да. Бул жакшылык деген мааниде билгизет экен. Ошондой мен атым үзүр болгону менен оюм жакшылык. Жакшы нерсе болсо экен деп апам жакшы тилекте койгон экен. Ошол түрктөрдө ушундай ат бар экен, бирок мен элекмин да. Түшүнүктүү. Мүзүр мырза, Гүлмира айым, негизи биз сиздер менен дагы да болсо сүйлөшүп, биздин телекөрүүчүлөрдөн келген каттарды узатууга даяр элек, бирок убакыт деген убакыт экен. Азыр сиздер мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бул камерага карап, биздин телекөрүүчүлөргө күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн деп, ийгиликтүү күн каалап кетсеңиздер болот. Чоң рахмат. 2 саат болобу, 1 саат болобу, жарым саат болобу, 15 мүнөт болобу, 1 мүнөт болобу, ошол биз бирок болсо да ошол Пирамида канал аркылуу ошол элибиз менен амандашып, бир аз болсо дагы байланышып, сырдашып, ырдашып алдык. Өтө кубанычтабыз. Кыргыз элине тынччылык, жана ошондой эле бактылуулук, жана ошондой эле эч нерседен кем болбосун, Кыргызстандын алдыңкы мамлекеттердин бири болсун. Дайыма Кыргызстандын бактылуу болсо экен деген ой тилекте. Ошо Пирамида каналы сиздерге чоң рахмат. Аллах разы болсун сиздерге. Сиздерди бир эле ошол Кыргызстан эмес, дүйнө жүзү тааныган телеканалдардан болсун. Чоң рахмат, сиздерге чоң рахмат. Сиздердин угурманыңыздар, сиздердин чыгармачылыгыңыздарга сусап турган убагы, сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайлы. Рахмат. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда эң үлгүлүү үй бүлө, чыгармачыл үй бүлө, кеңеш тобу болуп өттү.